Мындай эле кылбайлыбы? Жигитчиликте дагы күнөөнү моюнга алган жакшы сапат. Туурабы? Жакшы сапат, Асан мырза. Мындай. Бул эми туура түшүнүп атабыз. Биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу жаңылык катары кирип атат. Мындан кийин биздин комитет баягында ушу Максат Канатбекович айткан, баарыбыз айтканбыз, кайра иштин жыйынтыгын сурап туралы. Айтылып эле кала бербесин, ошого өтөлү дегенбиз. Бул эми баягы жаңылык болгон үчүн унутуп калдык, унутуп калдым деп эле айтыңыздар. Мисалы жана биринчи суроодо канча тапшырма берилди эле дегенде, берки экөөнү унутуп калыптырмын деп атпайсызбы, туурабы? Эми унутуп калдыңыз да, ошону унутуп калдым эле деп коюңуз. Экинчи нерсе, бул жерге МЧСти, Айыл чарба министрин чакыруунун кажети жок. Биз антип сураган жокпуз. Бул жерде сиз өкмөттүн өкүлү катары ошол мурунку берилген тапшырманы бир жума ичинде алар менен такташып, өзүңүз эле, министрлердин кереги жок, туурабы Максат Канатбекович? Алардын өзүңүз эле келип маалымат айтып койсоңуз болот. Мынакей сиздердин берилген тапшырма боюнча биз өкмөттүн өкүлү катары министрликтерден келип түшкөн маалыматтарды сиздерге баяндап коелук деп койсоңуз эле болду. Мынча болду, мынча аткарылды деп эле коюңуз. Мен ушуну эле айтып коеюн деп атам. Экинчи бул нерсе кайталанбашы керек. Менин өтүнүчүм ушул. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы кимде кандай суроолор барбы? Өкмөттүн өкүлү, сиз түшүндүңүзбү? Сизге өткөндө тапшырма берилген экен. Сиз кайра эле актанып атасыз да? Мындай келбеде кагаз. Биз канча чакыруу бергенде дагы кээ бир министрлерден келген эмес. Эгер принципиально жанагыла турган болсо, эртең кыйналып каласыз аябай. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн ошо бардыгына сиз эле даярдап жооп берип койсоңуз болбойбу? Кыска элечи. Актанбастан. Анда урматтуу депутаттар, эмне кылабыз? Анда урматтуу депутаттар, анда Максат Канатбековичтин сунушун тиешелүү тапшырма беребиз. Ошо тиешелүү ошо министрлик аткарбаганы үчүн тиешелүү биз өкмөткө дагы кат жөнөтөбүз, тиешелүү министрлерден. Сунуш, сунушту добушка коем, урматтуу депутаттар. Добуш берсеңиздер, өттү. Макул, каршы жок. Алишер Абдуллаевич, сизде сөз. Рахмат, Азат Окозович. Биз ар кандай маселени ар бир министрликтин өкүлдөрүнө көйгөйлөрдү айтайлы деп жылдырдык. Азыр менин жеке маселем экология министрлигине болчу. Азыр келетат деп маалымат берди эле, 5 минутада келип калат экен. Эгерде сиз калгандарыңыздарда болсо, улантып турсаңыздар, анан кийин уруксат берсеңиздер мага. Макул. Анда кийинки сөз Самый Кожа Мирланда. Рахмат. Мен соц тармактарга жана массалык маалымат каражаттарында расмий жарыяланган энергетикадагы орун алмашуулар боюнча сурап коеюн деп атам да. Министрдин орун басары кызматынан кетти деди, чынбы? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Ооба, бизде Министерство энергетикада 3 орун басар орну бар. Бирөөсү Сабыр Укушевич кетти, жумуштан 1 жума болду. Өз калоосу менен кеттиби же? Өз калоосу менен го дейм. Өз калоосу менен билбейт экенмин, мен да командировкада элем. Өз калоосу менен кетти деп жазып атасыздар. Массалык маалымат каражаттарына да ошондой чыкты. Бирок өз калоосу менен кетпегендиги тууралуу дагы айтылып атат да. Мен муну жөн эле сурап атам. Бул жерде бирөө кызматка келиш кетиш кызыкчылыгым жок. Болгону ушундай маалыматтар так берилсе, же саясий чечим болуп атабы, же кимдир бирөөгө ошол кызмат керек болуп атыптырбы, кетсе эмне үчүн кетти? Эң башкы нерсе, бизде министрликтерде келген куштар баягы келип кеткен сыяктуу болуп калып атат да, келген куштай болупчу. Ал эмнеге кетти? Кетсе анын бир маселеси бар чыгар да, энергетика тармагына туура эмес нерсе кылган үчүн кеттиби? Маалымат берилиши керек да ушул боюнча. Кандай болду? Өзгөчө биздин комитетке маалымат берилиши керек деп ойлойм да, урматтуу төрага. Кандай дейсиздер? Себеби бул нерсени биз соц тармактарынан окуп атпайбызбы? Анан эки ача болуп калган үчүн суроо берип атам да. Өз калоосу менен кетти деп маалымат таратылып атат, бирок өзү тараптан өз калоосу менен кетпегендиги айтылып атыптыр да.
Мен кандай болуп кеткенин билбейт экенмин, жагдайын билип сизге кагаз түрүндө тек комитетке бердилтип коеюн. Ооба, Министрдин ушуну толук атынан. берсеңиздер, эмне үчүн кетти, себеби эмне болду, себеби эмне болду, жана мыйзамдарды дагы демелгелеп ошол башында жүрүп атпады беле, бир 2 мыйзамы бар эле го, чоң мыйзамдардан. Ошолордун аягына мындан кийин ким чыгат, кимге жүктөлдү? Бизде ар бир министрликте келип кете беришет да, бирок ошол иштин аягы чыкпай калып атат да. Аны ким кайра жоопкерчилигин алат, кандай болот, ошонун баарына бир кат жүзүндө жооп берип койсоңуздар,